Эфирде Жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасы. Студиядан Норузбек Шабдамек уулу. Саламатсыздарбы? Министрлер кабинети 1-майдан тартып, электр энергиясынын тарифтерине өзгөртүү киргизет. Тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койгон. Мурда маалымдалгандай, өзгөртүү киргизүүнүн мөөнөтүн жылдыруу энергетика тармагындагы каржы тартыштыгын жабууга кошумча каражат алуу максатында жүргүзүлүп жатат. 2024 жылдын 1-майынан тартып, электр энергиясынын тарифтери 1 киловатт-саат үчүн 1 сом 11 тыйын. Эгер 700 киловатт-сааттан ашкан учурда 2 сом 39 тыйын. Ал эми аз камсыз болгон үй-бүлөлөр үчүн 1 киловатт-саат үчүн 55 тыйын төлөнөт. Ал арада электр энергиясын колдонууда кардарларга акылдуу эсептегичтерди орнотуу талаштарында дээрлик аяктады. Учурда 5100 абоненттин турак жайына орнотулду. Ага катар 3 фазалуу тутуму бар турак жайларга да орнотулууда. Акылдуу эсептегичтин эмесинде 5 киловатт мейсинен, ал мундан 5 киловаттан эсептегичте көрсөткүчкө ашып кете турган болсо нагрузка өчүп алат. Ошонун негизинде өчүп калганда жашыл. Талаш шаарынын тургуну Шабдан Оразалиевдин үйүнө акылдуу эсептегич биринчилерден болуп коюлган. Айтымында бул жабдыктын орнотулушу менен жеке жарандык мейкиндигинде укугу сакталып калганын айтат. Себеби мурда көзөмөлдөөчүлөр дарбаза такылдатып, айрым учурда опузалап, беймал тынчын алган учурлар болгонун. Эми жабдык гана эсептеп керек учурда үнсүз өз талабын коет. Мындайда ашык сөз керексиз, тек гана жоопкерчиликти арттырасың дейт каарман. Электр жарыгын көзөмөлдөгөн контроллер келип алып эле эшик такылдатып, сырттан кыйкырып, негедир оңтой сабалды жаратчы да. Азыркы убакта умный счетчик коюлгандан бери жакшы жагдайларды сүрүп калды. Анткени ал свет, менин светим деген схема менен өзүлөрү эле автоматически которулуп, акча канча көлөмү жарык талап кылынгандыгы билинип, алар ошо өзү автоматически эле кол телефонуна жатылат, ал кол телефондон ошол жерден эле оор болбой төлөп коесуң. Бул өкмөттүн жасап аткан жумуштары өтө эле жакшы, элге жагат, өзгөчө кара адамдарга жакшы экен. Учурда Таласта дээрлик бардык турак жайларга, ичканаларга акылдуу эсептегич орнотулуп аяктап калды. Жабдыктар 1 жана 3 фазалуу болуп орнотулууда. Бул акылдуу эсептегичтердин азыркы 3 фазалуу кардарларга коюла турган акылдуу эсептегич, бул болсо 1 фазалуу акылдуу эсептегич болуп эсептелинет да. Ушу акылдуу эсептегичтер азыр бардык Талаш шаардык кардарларга баарына коюлуп бүтөйүн деп калды буюрса. 95% аяктап калды да. Эң башкысы жарандар туура түшүнүп, энергетика кызматкерлерине тоскоолдук кылган жок, жарандарга да ыңгайлуу. Азыркы учурда жалпы абоненттер менен ушу акылдуу эсептегичтер менен эсеп кысаптардын баары ошол аркылуу жүрүп атат. Кардарлардан башында түшүнбөстүк болот эле, азыркы учурда кардарларга ыңгайлуу болуп атат, рахматтарын айтышып атат. Бул санариптештирүү программасына ылайыктуу Талаш шаарында ушул иш-чаралар аяктап калды буюрса. Азыр ошо калк кардарларынын 1 фазалуу акылдуу эсептегичтердин ошо 5100 коюлду. Анан тышкары дагы 3 фазалуулардан 156 коюлду. Калада 9757 электр энергиясын колдонуучу бар, андан тышкары 1153 ишкана кардарлар иштейт. Салика Сариева, Элхан Арыштадынбеков, Талас облусу. Таласта аяктаган аптада коопсуздук 2024 аскердик машыгуусу жыйынтыкталды. Машыгуунун соңунда аскердик кырдаал учурунда тиешелүү кызматтардын даярдыгы текшерилди. Андан соң машыгуунун жабылыш аземи облустук Капар Медетбеков атындагы музыкалык драма театрында болуп өттү. Машыгууга мыкты даярдык көрүп, салым кошкон бир катар кызматкерлер куралдуу күчтөрдүн сыйлыктарына ээ болушту. Акыркы 3 күндөн бери Талас облусунун аймагында өткөрүлүп жаткан машыгуу бүгүн эртең менен Талас шаарына улантылды. Шаардын төмөн жагында орнотулган блокпост андагы аскерлерге түзүлгөн шарттар менен генералдык штабтын башчылары таанышты. Мында жатакана, ашкана жана штаб жайгашкан. Бастапкы службадан 3 кызматкер бөлүнгөн. Ошолор ушу Бул деген башында силер баягы решениеде айтылыш керек. Биз өзүбүздү ушинтип коргойбуз деп туруп. Аскерди кырдаал киргизилген учурда шаар аймагындагы бир билим уясы барымта калынган. Алгач ички иштер органдарынын кызматкерлери бул аймакка байкоо жүргүзүп, атайын даярдыктагы аскерлердин жардамы менен кылмышкерлер кармалды. Бул учурда өрт чыгып, мекемеде калып калган жарандар өрт өчүрүү, куткаруу кызматтары тарабынан
коопсуз жайга чыгарылды. Электр тармактары ишканасы электр энергиясын өчүрүп жабыр таткандарга биринчи медициналык жардам көрсөтүлүп жатты. УКМКнын атайын даярдыктагы аскерлери жангечилерди колго түшүрдү. Андан соң радиациялык химиялык коргоо кызматы жеринде иш алып барышты. Мындай машыгуу менен ар кандай кырдаалдарга кызматтардын даярдыгы текшерилет. Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов машыгуу өз максатына жеткендигин белгилеп, ар дайым элибизде тынчтык болуусун каалады. Тапшырмалардын баарына тең жоопкерчиликтүү мамиле жасап, бүгүнкү ушул ишмерчендерде жогорку кесипкөйлүгүңөр көрсөткөнүңүздөрдү мынакей баарыбыз тең көрүп отурабыз. Ушул кызматыңыздарга баарыңыздарга ыраазычылык айткым келип келет. Ден соолукта болуңуздар. Кыргыз мамлекетинде тынччылык болсун, ушундай эле машыгуу түрүндө кала берсин, согуш болбосун. Өзүңүздөр билесиздер, Баткен окуясындагы турабы, когалаңдарды, андай биздин Кыргызстаныбызда акыркы жолу болсун. Акыркы 3 күндөн бери таласта өткөрүлүп жаткан коопсуздук 2024 машыгуусу облустук театрда жыйынтыкталды. Генералдык штабтын башчысынын орун басары Артур Темиров таласта биринчи ирет өткөрүлүп жаткан машыгуу өз максатына жеткендигин жана бул машыгуу башка аймактардагы улантыларын баса белгиледи. Мындай машыгуу Талас облусунда биринчи жолу өткөрүлүп жатканына карабастан Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппаратынын жетекчилиги жана кызматкерлери, Талас райондук мамлекеттик администрациясы, Талас шаарынын мэриясы, улуттук коопсуздук мамлекетинин комитети, ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрликтери, чек ара кызматы жана башка кызматтар башка уюмдар тарабынан жогорку деңгээлде уюшкандык жана демилге жана умтулууну белгилеп кетким келет. Диний экстремизм жана терроризмге каршы күрөшүү, аскердик кырдаал учурунда аларга туруштук берүүдө мындай машыгуулардын мааниси зор. Коргоо министринин биринчи орун басары генералдык штабтын башчысы Руслан Мукамбетовдун айтымында бул машыгуу Таласта ийгиликтүү жыйынтыкталды. Талас облусунда, Ош облусунун Кара Суу районунда, Баткен облусунун Кызылкия шаарында. Чын айтканда биз ойлогонбуз, биринчи жолу өткөзүп аткандан кийин Талас жергесинде анча-мынча кыйынчылыктар болот деп, бирок баары тең биргеликте иштеп, мен оюм боюнча аябай жогорку деңгээлде өттү. Башкаруу органдар, башка аскердик түзүлүштөр, куралдуу күчтөр, өз алдынча башкаруу органдар, жергиликтүү органдар, башкаруу органдардын баары тең жогорку деңгээлде өттү деп ойлойм. Негизи бул менен токтошубуз керек. Бул машыгууларды көпкө өткөзүп турушубуз керек. Машыгууга активдүү катышкан жана мыкты даярдык көргөндүгү үчүн аскер кызматкерлери, айыл өкмөт башчылары, шаар район башчыларынын орун басарлары жана облус жетекчисинин биринчи орун басары Талант Эдилов атайын сыйлыктарга ээ болушту. Коопсуздук 2024 машыгуусу Куралдуу күчтөрдүн башкы кол башчысы президентибиздин жарлыгы негизинде Талас облусунун аймагында өттү. Бүгүнкү машыгууга жалпы облустун аймагындагы күч түзүмдөрү жана тиешелүү мекеме уюмдардын жетекчилери менен биргеликте өздүк курамдары бар тең тартылып 4 блок түзүлүп, ыйгарым өкүлчүлүгүндө 3 күндүк машыгуу өзүнүн берилген тапшырмалардын негизинде иш аракеттерин аткарышты. Белгилей кетсек, коопсуздук 2024 машыгуусунун борбору Талас областында болсо, мындан тышкары Ош облусунун Кара Суу, Баткен облусунун Кызылкия шаарында дагы ушундай машыгуулар өткөрүлдү. Норузбек Шабданбек уулу, Бексултан Рахатбек уулу, Зина Акматова, Талас шаары. Талас облусунун финансылык экономикалык системасынын өнүгүү багыттары жана ишмердүүлүктөрү мына ушундай аталыштагы конференция Талас областында өткөрүлдү. Ага областагы каржы тармагындагы мекемелердин адистери, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышты. Республиканын финансы министрлигинин өкүлдөрү өлкөнүн каржы багытындагы мүмкүнчүлүктөрү, казынаны арттыруудагы артыкчылыктар тууралуу кеңири маалымат берилди. Белгилей кетсек, бул конференция аталган министрликтин 100 жылдык мааракесинин алкагында бардык өрөндөрдө өтүп жатат. Талас шаарындагы 1979 жылы ишке берилген Кутманалиев атындагы стадион 2023 жылы мамлекеттин жеке эсебинен 25 миллион сомго толук оңдолду. Анын ичинде стадиондогу 2400 олтургуч 3 миллион сомдон ашык каражатка жаңыртылды. Негизги каржысы республикалык дем берүүчү грант эсебинен алынган. Ушундай грант былтыр облустагы 20 объектине колдогон. 2023 жылга
жалпы республика боюнча дем берүүчү гранттар беренеси аркылуу 320 долбоор каржыланган 684 миллион 200 миң сом менен алардын ичинен Талас областы боюнча 20 долбоор 42 миллион 400 миң сомго каржыланды. Ал эми 2024 жылга болгон азыркы прогноз бизде 86 миллион 800 миң сомду түзөт. Ал эми Талас областы боюнча долбоорлордун саны 30. Финансы министрлигинин 100 жылдыгына карата өтүп жаткан конференцияда айтылгандай, Талас облусу 2023 жылы республикалык капиталдык салымдар беренеси менен дагы бир катар объектилерди ишке берүүгө жетишти. Анын ичинде 6 мектеп жана спорт залга, бала бакчага, маданият, эмканаларга, жолго жана башка тармактарга да багытталган. 2023 жылы 16 миллиард 830 миллион сом каралган. Анын ичин адан тышкары казыналык милдеттенмелердин эсебинен, чыгаруунун эсебинен 10 миллиард сом каралган. Бул 1052 объект курулуш иштерине жана ошондой эле 177 объекттери курулуп бүтүп эксплуатацияга берилди. Талас областы боюнча айта кетсем, 2023 жылы Талас областы боюнча капиталдык салымдар беренеси боюнча жана казыналык милдеттенмелерди кошкондо 553 миллион 900 миң сом каржыланды. Ал эми 2024 жылга 188 миллион сомдой каражат капиталдык салымдар менен Таласка долбоорлор учурда каралды. Жыл аягына чейин бул сумма дагы өзгөрүшү мүмкүн. Жана каржы мекемелердин жогорку квалификациялуу кадрдар менен толуктоодо. Конференциянын жүрүшүндө өлкөнүн ички дүң продукциясы 2023 жылы 1 триллион 229 миллиард сом менен жабылганы өзгөчө белгиленди. Бул 2020 жылга салыштырмалуу биздин ички дүң продукция 2 эсе өстү десек болот да. Ошол 2020 жылы 600 миллиард болгон да. А 2014 жылы биздин ички дүң продукциянын жалпы көлөмү 400 миллиард болгон да. Ошондо 2014 салыштырмалуу биздин ички дүң продукция 3 эсе өстү да. Өсүү темпи дагы өтө жакшы, анык өсүү темпи 6,2 миллиард 6,2% болуп атат. Бул өтө жакшы көрсөткүч. Мына азыркы ошо дүйнөдөгү геополитикалык саясат башкалардын негизинде өнүккөн мамлекеттерде дагы 2%га чейин өсүү болуп атат. Бул өтө жакшы көрсөткүч. А биздин ички дүң продукциянын анык өсүү 6,2% болду. Бул өтө жакшы көрсөткүч. Мындай көрсөткүчтүн 70% ички булактардан толукталып жатат. Анын ичинде көмүскө экономика, коррупцияга каршы күрөш, санариптештирүү өз жемишин берүүдө. Ушул биздин кирешелердин 70% ички булактардан түзүп атат. Бул биздин салыктык эмес кирешелер болуп саналат. Биздин салыктык эмес кирешелер дагы аябай чоң өсүп, мына 75 миллиард республикалык бюджетке түштү да. Бул өтө жакшы көрсөткүч. Андан сырткары мына салыктык кирешелерибиз дагы мына биздин салык кызматы менен бажы кызматы экөө биригип 2023 жылда бул 295 миллиард сом чогултушту да. 2020 жылга салыштырмалуу бул 3 эсе көп да. Эгер 2020 жыл экөө биригип 106 миллиард чогулткан да. Бул ошо жана айтып өткөндө санариптештирүү, электрондук шот фактуралар киргизүү, ЭТН жана башка ушул жумуштардын негизинде администрациялаштырууну жакшыртуунун негизинде ушундай иштер болуп атат. Ынандырганы азыркы убакта экономикабыздын жана да айттым өзүп атканы ошо түшүп аткан киреше булактары ошонун туура жумшалышы мынакей бүт ошону эл журтка жеткизип атат. Ошон үчүн финансы булактары болбосо, экономиканы каражат болбосо ойлоп турсаң да өнүгүү болбойт. Азыр эми Кудайга шүгүр мага жакты. Мынакей бат анализдер чыгып атат, бардыгы анализин жасап айтып атат, эл журтка жетсе дагы жакшылап иштеп бир энергия, мотивация болсо эл журт анан биздин мамлекетибиз дагы өнүгө берсе деген тилегим бар да. Мамлекеттин тышкы карыздар үчүн төлөмдөр дагы өз убагында төлөнүп жатат. Мисалы, мурда карыз үчүн аз каражат төлөнсө, ал эми 2023 жылы 53 миллиард акча каражат бөлүнгөн. Ал эми быйыл 66,9 миллиард акча төлөө каралып жатат. 2028 жылга карата жалпы карыздын көлөмү ички дүң продукцияга салыштырмалуу 24% түзүп калат деген божомол бар. Бул финансылык туруктуулуктун белгиси, дейт адистер. Салика Салиева, Элхан Арстанбеков, Талас шаары. Кытай тарап Кыргызстандын экологиялык жактан таза азыктарын өзүнүн шаарларына жеткирүүгө кызыктар. Мындай мүмкүнчүлүк Кытайлык делегация менен болгон жолугушууда талкуулангандыгын Соода өнөр жай палатасынын басма сөз кызматынан билдиришти. Айыл чарба тармагындагы атайын делегация өкүлдөрү менен Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасынын вице-президенти Авазбек Керимбаев жолугушуу өткөргөн.
Тараптар айыл чарба тармагындагы кызматташуунун келечеги, Кыргызстанда логистикалык борборлорду түзүү жана жүк агымын уюштуруу маселелерин талкуулашты. Ошондой эле Кыргызстанда жүк агымын оптималдаштырууга жана эки өлкөнүн соода-экономикалык кызматташтыгын өнүктүрүүгө өбөлгө түзгөн логистикалык борборлорду түзүүгө өзгөчө көңүл бурулууда. Жакыныңыз кырсыкка учурап калды. Акча которушуңуз керек. Же сиз белек утуу алдыңыз. Алдын ала акча которушуңуз керек. Ушул сыяктуу алдамчылардын тузагына кабылган жарандар күн санап көбөйүп жатат. Мындан улам Талас шаардык прокуратурасы коомчулукка кайрылып, алдамчылардан абайлоого чакырды. Шаардык прокуратуранын маалыматына ылайык, бир эле адам 20 кылмыш ишине шектелип кармалган. Ал жарандардан 20 000 сомдон 300 000 сомго чейин алдап алып, из жашырууга аракет кылган. Учурда алдамчылар жарандарды алdoonун жаңы түрлөрүн жана схемаларын ойлоп табууда. Мындай көрүнүштөр күн санап кучагын жайып, алданган адамдар көбөйүп жатат. Социалдык тармактарда жарнамалык компанияларга жамынып, элдин көңүлүн буруу үчүн мамлекеттик кызматкерлердин же элге белгилүү инсандардын видеолорун колдонушат. Интернет алдамчыларынын тузагына түшүп, жабыркап калбаш үчүн жарандар алдын ала акча которуулардан баш тартуусу керек. Мындай билдирүү менен Талас шаардык прокуратурасы коомчулукка кайрылды. Алдамчылардын тузагына түшкөндөр мурдагы жылдарга салыштырмалуу өсүп кеткен. Тилекке каршы өсүү динамикасы байкалып атат алдамчылык фактысы боюнча. Ал эми алдамчылыктын түрлөрү бул азыр заман өзгөрүп, технология өзгөргөндүктөн өзүңөргө белгилүү болгондой эле бул телефон фактысы менен телефон чалат. Сиздин күйөө балаңыз кандайдыр бир кырсыкка учурап калды, же болбосо энеси телефон менен технология баягы интернет аркылуу кээ бир жарандарыбыз баягы мүлк сатып алуу боюнча лалофо тиркемелерине кайрылып, ал жерден өздөрүнүн байланыштарын, телефон номерлерин, абоненттик номерлерин менен койгондо алдамчылар ошол жерден чыгып, сиз сатып ала турган баягы мүлк, кандайдыр бир машина же болбосо бир буюмдарды айтып, мынча акча которуп турсаңыз, деп арзан баада кылганда алдыңкы бир какой-то бир пайызын которушат. Андан кийин ошо менен жок болушат. Талас шаарында көпчүлүк жарандар мүлк сатып алууда алданып калышкан. Алар алдын ала акча которууларды жасашкан. Маселен, 2022 жылы 31 алдамчылык фактысы катталса, 2023 жылы 9 фактыга көбөйүп, алдангандардын саны 40-ка жеткен. Ал эми жыл башынан бери эле 6 алдамчылык фактысы катталып, баарынын бети ачылган. Ал жерде ар кандай бирөөнү 20 000 сомго, бирөөнүн машинасын алат, башка жакка алып барып сатып берет, дагы башка бирөөнүн машинасын алат, башка жакка там кээ бирлердики 200 000, 300 000, эң чоңу ошо 300 000ден, анан 20 000 сомдон башталгандар бар. Бирөөлөрдүн баягы телефондорун алат, акчасын берем деп, телефондорду белек кылып башкаларга белек катарына берип, алардын ишенин ичине кирип, анан алардын акчаларын алат. Алдамчылыктын бетин ачуунун бирден бир дагы оорураак жагдайлары бар. Кайсыл учурда алдамчылык, кайсыл учурда бул жарандык тартипте карала турган, сот тартибинде карала турган маселелер да бар. Жабыркаган жарандар дароо эле аймактык ички иштер бөлүмдөрүнө кайрылышат. Мындан улам милиция кызматкерлери жарандарга эскертүү иштерин ар дайым жүргүзүп келишет. Адамдардын ортосунан келип чыккан пикир келишпестиктен азыркы учурда аябай көйгөйлүү маселе болуп турган бул телефон аркылуу ишенин ичине кирип алдамчылык кылгандары жана ошондой эле интернет булактары менен түшкөн арыздар бар. Ички иштер органдарынын тарабынан социалдык роликтер таркатылат. Алдамчылыкка кабыл болгон адамдар эмне кылыш керек жана эмне кылбаш керек тууралуу маалыматтар таркатылат. Интернет жана технология өнүккөн заманда алдамчылар адамдарды алdoonун түрдүү айла амалдарын таап чыгууда. Мындан улам ар бир жаран өзүнө сак болушу керек. Ошондой эле алдамчылардан сырткары карызга же пайызга акча берип кайтара албай жүргөн жарандар да көп кайрыларын Талас шаардык прокуратурасы билдирет. Айжамал Байырбек кызы, Бекжан Жумабек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас шаары. Калк наркы бийик. Калк арасында нартуулукту, адеп ахлактын маанисин жайылтуу зарыл. Дүйнө жүзүндө маалыматтык агымдын күрдөөлүндө улут наркын сактап, улут оңгусун даңазалоо боюнча иш-чара Манас районундагы Семете айыл өкмөтүндө болду. Анда улуттук жарандык баалуулуктар боюнча чакан театрлашкан оюн көрсөтүлдү.
Андан кийин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан мамлекет башчыбыздын нарк насил, жарандык таануу, ысырапкорчулукка каршы күрөш боюнча жарлыктардын алкагында баяндамалар окулду. Мындай иш-чара райондун башка айыл өкмөттөрүнө да уланат. Биздин негизги максатыбыз ошол элдин артуулугу, ырыс, ыйман, ушул темаларда ысырапкорчулуктун алдын алуу боюнча бул эстафета катары райондун ичинде бардык айыл өкмөттөрдүн базасында өтөт да. Бүгүнкүсү мына ушул элибиздин баягы эченин кылымдан бери сакталып келген Манас эпосун даңазалоо, комуз күүсү, жет атаны таануу, кыргыздын өзүн өзү таануусу, ушу кыргыздын бийлери, күүлөрү даңазалоо боюнча, кыргыздын тилин даңазалоо боюнча негизги биринчи бөлүк болду. Ал эми экинчи бөлүгүндө биз ошол коомчулуктан, элдин арасынан ушул жарлыктардын аткарылышы боюнча бүгүнкү эл арасында жүрүп жаткан иштер жөнүндө кеп кеңеш болду. Айыл өкмөтү дагы ушул Семетей айыл өкмөтү бүгүнкү күндө ушул 2023 жылы жана ушул биринчи кварталдын ичинде ушул жарлыктардын аткарылышында кандай иш-чаралар жөнүндө дагы өзүнүн бир отчеттук маалыматын берди. Менимче бул бүгүн койгон максатыбыз ишке ашты деп ойлойм. Кийинки кезек ошол Үч Коргон айыл өкмөтүнө берилди эстафета. Кийинки ошол айылдын элдери менен ушундай иш-чара өткөрүлмөкчү. Азыр имамдар катышты, мугалимдер катышты, канчама деген ошол бүгүнкү иш-чара ушундай мен ойлойм эми жакшы балдарга жеткиребиз, мунун баарын балдарга жеткиребиз. Мектепте тарбиялык сааттар жакшылап өтүп жатабыз. Ошол иш анан кийин азыр эле акимimiz айтып кетти бизге мындайда бир баладан, бир окуучудан бир көчөт деген жашылдандыруу боюнча бул мектепте да өтүп жаткан иш-чаралар негизи ал булар эми не кылып атпайбы? Эми бул Семетей айыл өкмөтү болду го. Семетей айыл өкмөтү Үч Коргон айыл өкмөтүнө ошо өткөрүп беребиз дейди. Негизги ушул иш боюнча да жакшылар жүрүп жатат. Мен абдан ыраазымын бүгүнкү иш-чарага. Абдан тарбиялык мааниси зор деп ойлойм. Болочок келечек муундарга мынакей жалан эле орусча сүйлөбөй, мени башка тилди де билсин, бирок мына кыргыз тилибиз биздин унутулбасын эч качан, адеп куруптар сакталсын деп ойлойм. Ал эми азыр аяктап бараткан аптада Талас областында болуп өткөн иш-чараларга назарыңыздарды бурабыз. 22 апрель дүйшөмбү. Бул күнү кечки маал Талас районундагы катуу жааган жаандан улам Кең Кол айыл аймагынын Акжар айылында, Бешташ айыл аймагынын Көк Кашат айылында жана Чоң Алыш айыл аймагынын Кара Суу айылында сел жүргөн. Табият кырсыгынан 250 турак жай, короо сарайлар, ири чарбаралык каналдар жабыркаган. Селдин кесепеттерин жоюу, турак үйлөрдү каптаган сууну нугун буруу максатында өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн кызматкерлери, жергиликтүү жаранды коргонуу кызматтары, жергиликтүү жашоочулар жапатырмак аракетин көрүштү. Ал арада катталган селдин кесепеттерин жоюу жана башка кечиктирилгис иш-чараларды өз убагында аткаруу үчүн Талас район аймагында өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Айылдарды каптаган селдин кесепеттерин жоюу жана келтирилген чыгымдарды тактоого алынды. Селдин жабыркаган каналдар Талас башкы суу чарба башкармалынын көзөмөлүнө алынып, калыбына келтирилүүдө. 23 апрель шейшемби. Бул күнү Талас облусунда аскердик абал шартында мамлекеттик жана аскердик башкаруу органдарынын аймактык коргонуу жана күчүрмөн тапшырмаларды аткарууну уюштура билүү иши деген темада биргелешкен командалык штабтык мобилизациялык коопсуздук 2024 машыгуусу башталды. Машыгууга бардык кызматтар тартылып, аскердик абал киргизилген учурдагы даярдыгы текшерилди. Бул иш-чара 3 күнгө созулуп, ага коргоо министрлигинин аскер кызматкерлери, Талас облустук мамлекеттик органдар жана өз алдынча башкаруу органдары, ички иштер министринин, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана УКМКнын аймактык башкармалыктары, ошондой эле облустагы резервдик түзүлүштөр тартылды. Машыгуунун ачылышына коргоо министринин биринчи орун басары, генералдык штабтын башчысы Руслан Мукамбетов, президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурлан Дарданов катышты. Коопсуздук 2024 машыгуусу ушул эле күндөрү Ош жана Баткен облустарында өткөрүлдү.
24 апрель шаршемби. Бул күнү Таласта Диляnar коомдук бирикмеси «Биз демократиялуу башкаруу жана прогрессивдүү коом үчүн» аталышындагы долбоордун алкагында окутууларды өткөрдү. Долбоордун негизги максаты алыс кайыл аймактардагы чечилбей келген көйгөйлөрдү көтөрүп, чечүү жолдорун кароо. Алсак долбоорго Манас районундагы Сарыбулак жана Нылды, Талас район Эрке Сары айылдары камтылган. Бул күнү семинарга аталган айыл аймактардагы жергиликтүү кеңештин депутаттары, ошондой эле айыл тургундары катышты. Алар алыс аймактарга электр энергиясын тартуу, жолдорду оңдоо, ошондой эле таза суу тартуу көйгөйлөрүн көтөрүп чыгышкан. Айтылган сунуштар жергиликтүү кеңештин сессиясында каралып, кийинки жылдын бюджетине киргизилет. Диляnar коомдук бирикмеси 2002 жылдан бери коомчулук менен иш алып барып, бир катар көйгөйлөрдүн чечилишине өбөлгө түзүп келет. 25 апрель бейшемби. Бул күнү Айтматов районунда органикалык чарба жүргүзүү жана биологиялык коргоо семинары өткөрүлдү. Анда айыл чарба адистери, дыйкандар жана Япониянын Жайка агенттигинин өкүлдөрү топурактын асылдуулугун арттыруу, органикалык жер семирткичтерди колдонуу менен сапаттуу түшүм алуу жана мөмө жемиштердин жаңы сортторун өстүрүү тууралуу пикир алышып, кеңири маалымат берилди. Буга кошумча органикалык айыл чарба департаментинин өкүлдөрү дыйкандар менен жолугушуп, мол түшүм алууга керектүү түрдүү маалыматтар менен бөлүштү. Ошондой эле дыйкандарга ата мекендик өндүрүштөгү биорганикалык жер семирткичтер тууралуу маалыматтар, алардын артыкчылыктары айтылды. Иш-чарага Белоруссиянын айыл чарба адистери катышып, тажрыйба менен бөлүштү. Буга кошумча Жайка агенттиги органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүдө долбоорду колдоосун көрсөткөн. 26 апрель жума. Бул күнү Эргене коомдук уюму USAID менен биргеликте Таласка 4 тонна жазымык таратышты. Бул азыктын өзгөчөлүгү адам организмин керектүү витаминдер менен камсыздап, кубат берип, ден соолукка пайдалуу. Гуманитардык жардам катары келген даяр азыктар облустагы 10 социалдык мекемелерге акыс берилди. Социалдык мекемелерде аз камсыз үй-бүлөнүн балдары менен ден соолугунан жабыркаган жарандар баш калкалайт. Алардын саламаттыгына кам көрүүдө берилген витаминдүү азыктар өтө пайдалуу жана мекеме үчүн чоң жардам болот. USAID-тин колдоосу менен Эргене коомдук уюму тарабынан бул максаттагы иш-чара жыл сайын уюштурулуп келет. Бул сыяктуу иш-чаранын алкагында республика боюнча 70 тонна жазымык социалдык стационардык мекемелерге таратылды. Сиздер апта хроникасы менен тааныштыңыздар. Ушуну менен жума жаңылыктары маалымат аналитикалык программасын жыйынтыктайбыз. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн, аман болуңуздар.